Разия Атамкулова Москва академиясынан психологияны бүтүргөн. Бала тарбиясы китебинин автору. 2023 жылдын мыкты балдар психологу. Береке айым республикалык онлайн мектебинин спикери. Блогер. 5 баланын энеси. Разия Атамкулованын бала психологиясы жана тарбиясы тууралуу жеке курстарына жазылып окусаңыз болот. Бир туугандардын арасында, кичинекей балдардын арасында бир атаандашуу бар. Же болбосо бири-бирин уруша кеткен, мушташа кеткен, бири-бирин сабап койгон. Айрыкча кыз менен эркек бир туугандардын арасында көбүрөөктай көрүнөт да. Батышпагандай. Батышпагандай. Ошону көрсө эле дароо бири-бири менен чакышып кеткен. Ооба ушул аябай көп келе турган суроолордон. Ой келет да анан кийин. Демек бири-бирин жаман көрөт экен да, бул бир туугандар кантип урушушу мүмкүн деген ой келип кетет да. Сиз эгер ушинтип ойлоп атсаңыз, мен ушинтип ойлоп атсам, бизде бир туугандар урушпаш керек деген принцип бар. А бул принципти ким орноткон бизге? Бул туаса төрөлгөндөн баштап эле бир туугандык сезим менен төрөлбөйт. Бул адеп ахлак, үй бүлөлүк баалуулуктар сиңирилет да. Биз чоң адамга сиңирилген, ата-энебиз бизге иштеп койгон. Биз ошондой баалуулукту карманабыз. Ошону балага биз сиңире элек талап кылабыз. Ал билбейт бир тууган. Ал билбейт. Ал бир тууган бир карындан төрөлөт, бирок бир карындан төрөлгөндү кайрай берсе алар бири-бирине ырылдаган душман болуп деле чоңоюшу мүмкүн. Бул тарбия сиңирилет. Бул туаса төрөлгөндөн жугуп калбайт. Ошого бир туугандык ынтымакты, бир туугандык боордоштукту жана бири-бири болгон сый урмат мамилени үйдө эне сиңирет. Күндөлүк мамиледе жазылбаган биздеги эрежелер бар. Акесине каршы айтпайт, үкөсүн узатпайт, жол бер, анын айтканын кыл, бири-бириңи сыйлага деген үй бүлөлүк бир туугандык мамиленин жогорку нормада болушун биз көндүрүп, үйрөтүп, машыктырып ошону ишке аштырышыбыз керек. Биз чоң адамдар өзүбүзгө ата-эне бул боюнча иштеген, бизге ошону сиңирген, анан бизде ал өзү эле болуп калгандай ойлойбуз дагы. Баладан да дароо эле мисалы 2 жаштагы баладан ошону күтүшүбүз мүмкүн, 4 жаштагы баладан. Негизи бала жашаган 2 эле жыл болду, 4 эле жыл болду. Ага биз үйрөтпөгөн болсок, андай мындай түшүнүк сиңирилет, бирөө тарабынан берилет, ал орнойт, калыптанат, анан кийин ошол ишке аша баштайт да. Бул жерде ЗУН деп коет, знание, умение и навык деп коет. Бир билимди аласың, аны аткарып көрөсүң, анан ал бекемделип, анан бизде ошол моралдык принцип орногон болот. Ошол нерсе болбой эле биз аны талап кылып атабыз. Ошого ар бир үйдө өзүбүздү деле ойлосок, кичинекейибизде экөөбүз менен эже сиңди болуп эрегишкен учур болот. Ар биринде болгон, муну ата-энебиз чечип, сен чоңсуң, сен мына ишти кыл, сен кичинекей муну кыл, дайым арачы болуп үйдө стабилизатор болуп турган. Аны бизге билинбейт да, ата-эне болгондо анан ата-энеңдин кадырын билесиң дегенде эми көрүнүп атат. Муну кантип эле? Мен деле ойлойм, апам кантип ушул ситуациядан чыккан экен? Апам кантип бизди тарбия кантип көтөргөн экен? Ошондой эле ар бир балабыз төрөлгөндөн кийин бир туугандык сезим, бир туугандык баалуулук, үй бүлөлүк баалуулукту биз үйрөтүшүбүз керек, ага көндүрүшүбүз керек, кайра жолу кайталатышыбыз керек. Андай кылба балам, мындай кыл. Андай кылба кызым, мындай кыл. Антип айтканың болбойт, мындай кыл деп күнүгө регулировкалап, контролдоп атып, аны ошол кыймыл-аракетке көндүрүп, ошол баалуулукту сиңирип, чекти коюп, аны мисалы сөккөнгө болбойт, урганга болбойт, акесине кайшы сүйлөнгөнгө болбойт, өзүнөн чоңун айтканын кылыш керек дегенде канча жолу практика кылып атып, күнүмдүк турмушта чоңдордун айрыкча апанын контролунун астында ишке ашат. Эгер биз аны сиңирбесек, ал өзүнөн өзү пайда болуп калбайт да. Биз көбүнчө ойлойбуз, 6 жашка чыгып калып, эмне үчүн сыйлабайт? Сыйлаш керек, бири-бириңер сыйлагыла дегенде деле балдар жандуу болгондуктан өзүнүн ички сезимин, терс эмоциясын жана оң эмоциясын чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул ситуациядан туура чыгып кетүүнү апа үйрөтүш керек болот. Экөө сен идишчүү, менен эле эрегишип жатып калат. Ошол эле учурда мындай чоң конфликтке ата-эненин адилеттүү эмес мамилеси. Мисалы, бир баласын сүймөнчүк көрүп, бир кызын болсо ден соолугу бир аз эмес аяп, кылбай эле койсун, сен кыла бергилечи деген учур болуп калат. Ден соолугуна байланыштуу же башка маселе, же өзүнө бир баласы жагат, башкасына караганда кылбайт, ал силер кыла берги, адилетсиздик болгондо мындай нерсе күчөйт. Анан эч качан балдарын бири-бирин айтып, бири-бирин салыштырбашыбыз керек. Кара, мына акең кылып атат, сен жатасың деген сөз, сен акең жакшы, сен жаман. Кара, сен үкөң жакшы окуп атат.
сен эмне окуй албайсың деген. Бул эми дарамет, интеллект ар балада ар кыл да. Кээ бирки бала жакшы токуйт, кээ бирки бала жакшы окуйт, кээ бирки бала жакшы устачылык кылат. Бул жерде ар бир бала уникальный экенин, Аллах Таала ар биринин өзүнүн потенциалын, рызкысын бергенин эске алып, эч качан салыштырбашыбыз керек. Салыштыруу менен дагы эрегишүүнү көбөйтөбүз. Анан үчүнчүдөн балдардын психологиясына, жаш курагына жараша үйдөгү милдеттерди бөлүштүрүп берүү. Жана милдеттерди бөлүштүрүп берүү анын аткарылышын дагы биз мойнубузга алышыбыз керек. Себеби биз бөлүштүрүп эле койсок, ар бир эне билет кылынбайт ал. Кылбайт. Аны аткартырып келдиң, биз сабактан келдиң, сумкаң ордуна кой, бут кийимиңди тазалап кой, кийимдерин кана ыргытып бербе, вешалкага ил, анан бул жака кой, анан жатарда деле төшөгүңдү даярдап, тазалап, жыйыштырып баарын, анан ушул күнүмдүк иш-аракеттер баланын туура жашоосуну калыптандырат жана ич ара бир туугандык мамиледе дагы сөзсүз чоңдорду сыйлоо. Мисалы, чоң баланы кичинекейлердин арасында уяткарып койсок, же бир күнөөсүн айтып, же бир туура эмес ишин айтып койсок, ал кичинекейлер сыйлабай калат. Анан сыйлабай калганда ага өчөшүп, чоңу кичинекейинен чыгарып, төпөштө уруп, ата-энеси жок учурунда ызасын чыгарып алат да. Ошого чоң баланы кичинекейлердин арасында астында уяткарбашыбыз керек болот. Ал туура эмес кылса дагы, аны очолонтуп өзүн айтып, ушинтип айтканың туура эмес да. Бирок кичинекейлердин алдында болсо, мына эжең айтканын кыл. Акең баш, акең ук, эмне десе кыласың. Биздеги менталитетке ылайык аксакалдарды, улууларды урматтоо болушу керек деп. Бирок улууларга өзгөчө бөлөк түшүндүрүп, сен улуу болуп өзүң аброюңду ойлосоң, өзүң алдында ушинтип туура эмес иш кылып атсаң, алар сени сыйлайт беле деп ар бири менен жеке диалог, жеке түшүндүрүү. Анан ошол учурда кайра бириктирип ынтымакташтыруу. Анан бул жерде бири-бирин ынтымакташтырганда үй бүлөлүк салт деп коет. Мисалы, туулган күндөрдү ич ара эле үй бүлөнүн ичинде майрамдаганды мен колдойт элем. Себеби чында эле үй бүлөбүзгө бир адам кошулуп туулганы бизге майрам да. Анан экинчиден ага белек даярдап, анан ошого ушунчалык сүйүнөт деп бала эми майрамды күтөт, торт алалы, анан эмне кылалы деп ошол акесине белек камдап, өзүнчө ошол сүйүнөт деп күтүп, ошондо эжесине келишин күтөт, эжесине туулган күнгө келип ушуну эмне кылалы деп баягы бири-бириңерге белек бергиле, сүйүңөр артсын деген. Ушул маселеде айрыкча балдар болбогон эле кичинекей конфетке деле сүйүнөт. Ошол нерсени биз пайдаланышыбыз керек. Ар биринин бул жерде анан четте калтырбай бирөөнүн туулган күнүн белгилеп, бирөөнүн белгилебей койгон болбош керек. Анан ошол жерде сен чындап эле туулганың бизге сүйүнүч деп, анан бир туугандары бири-бирине белек бердирип, анан ал жерде эмоция аркылуу сүйүнүп, анан чындап эле мен үкөм мени жакшы көрөт экен, баары бир акем мени жакшы көрөт экен деп, анан сезимдерди атап билдирүүгө үйрөтүшүбүз керек. Эмне болгондо дагы сенин акең, эжең сени жакшы көрөт. Жакшы көрөт сени. Анан уруштуго, мени урдуго дейт. Эми ал бардык адамдын ачуусу келип кетет. Мындай эмоция болгондо мындай болуп кетет. Баягы случайно это дейт го, атайын кылбайт сага, атайын эле урду деп мен деле балдарым тытышып кетет да. Анан эркек балдар айрыкча мушташ ойношот. Же сен ошентип мушташ ойногонго кайыл болуп ойно, же чыдабастык кылбай ойнобо. Мен кичине балам ойнобой да койбойт, бирок ойногондо чыдабайт дагы да. Эми бул 7 жаштагы балдарга көбүрөөк. Анан алар тең курдаш болуп бири-бирин жакшы көтөрө албайт. Анан чоңу кичинесин оюнга кошкусу келбейт, себеби ал кыла албайт. Ал кичинеси ошол кошулуп акеси менен эле ойногусу келет. Ушундай да, ал акеси андан чоң менен ойногусу келет. Бирок ошолорду бириктирип, анан бир тууган бири-бириңерге эң жакын адам болосуңар. Бир тууганга жаман мамиле кылсаң, сен жаттан эмне айырмаң бар? Туурабы? Ошол жаттан айырмаң ушул да боор тартыш керек, дайым эстеп туруш керек. Анан үй бүлөлүк мамиледе куралат да. Үй бүлөдө мисалы бир белек кесе, бир торт болсо деле анын бөлүгүн ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнүн орду бар, алып койгула, келгенде жейт. Ушул салтты сөзсүз сакташыбыз керек. Келсе баары жеп коюп, анан жок адам калып кетсе, демек анын орду жоктой. Ушундай нерселерде келди, дарбыз келди, дарбыздын деле ушунчасын мына эжеңе, же мына амир үйдө жок, ошо алып койгула, келип жейт. Сөзсүз ушул атасы, атаң алып кой, биринчи атаң алып кой, анан кийин калганыбыз жейт. Үйдөгү иерархиялык структураны түзүп, биринчи ата, анан кийин апа, анан кийин мисалы жүзүм жесе эле атасы алсын, анан апасы алсын, эч болбосо апасы жебесе деле алып
ооз тийип койсо анан калганын жей бергиле деген. Кээде биз аябай жакшы көрөбүз балдарды. Келип эле балдар тытып жеп коюшат. Атам барбы, апам барбы деген ойлойт. Кийин анан ии келип жейткенбиз десең таппай каласыз. Кана жанагы жүзүм жеп койдук. Аны биз өзү үйрөтпөгөнүбүз үчүн. Балага айта берсек үйрөнөт, билет. Ошого бир туугандык ынтымакты үйдө көбүнчө эле стабилизатор катары, арачы катары, элчи катары эне ишке ашырыш керек болот. Өмүр бою кетет го дейм. Өмүр бою. Бул кийин 90 жаштагы кемпирдин 70 жаштагы балдар болуптур. Анан эки баласын бирге кой балам ал туура эмес айтып алган менен иниң антип ойлогон жок, капыстан айтып алды. Же болбосо жолдошу менен балдардын арасында деле, жолдошу менен кызынын арасында деле элчи болгон. Антип айткысы келген жок атасы. Бул билбей калды деп ушинтип жоюп, анан баласына барып атаң сени ушайын деген жок. Ал деле чарчап ушундай болду же коркуп кетти. Ушундай болду деген эненин ушундай кызматы күчтүү болот экен. Канчалык эпчил болсо, канчалык баам барасаттуу деп коет. Ошондой туюп атасы ушуну түшүнбөй калды, балам ушул жетпей калды, ушинтип ойлоп калбадыбы деген ич күптүүлөрдү ачып, ошого түшүндүрүп, убагында жеткирип турушубуз керек. Булар топтолуп барып бир күн баласы үйдөн качып кеткенге, топтолуп акыры атасы баласын уруп койгонго, же топтолуп бир баласы өзүн оочо сезип, мени багып алсаңар керек, мени эле жакшы көрбөйсүңөр деген сыяктуу ойлорго барбашы керек. Негизи бала тамырчы деп билет. Үйдө сөзсүз бир балабыз сүймөнчүк болот. Ал ошо апасына жаккан үчүн же апасына окшогон үчүн жакын болуп же мына удобный ребенок деп коет. Дайым эле айтканың бат аткара берген жагат да бизге. Ошо баланы колдоп, анча эле өзүмчүл, өзүн аткарган, шок балдарды жактырбаган учурубуз болот. Ошондой болбошубуз керек. Ар бир баланын табиятын сыйлоо. Биз негизи коноктун баласы келсе өлө сыйлайбыз. Сындырып койсо эч нерсе болбойт, сынса идиш сыныптыр да. Бул убактылуу. А бирок биздин балдарыбыздын балалыгы убактылуу эмеспи? Туурабы? Негизи өңүттөн алганда биз балабызга деле убактылуу экенин, бул дүйнө негизи убактылуу экенин, анан кемчилик бир нерсе болуп туура эмес нерсе же катачылык кетсе, муну трагедияга айландырып алабыз. Эмне болду? Вареньяны төгүп, анан килем кышта жуусаң кургабайт деп. А бирок ар бир бала бул жашоодо сөзсүз ката кетиришине, туура эмес сүйлөп алышына мүмкүнчүлүк берип, бирок ошону оңдоп алганга, аны трагедияга, драмага айландырбай, мындан кийин эмне кылыш керек мындай болбош үчүн? Спокойно деп коет, жай гана ошону түшүндүргөнгө өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Ушул жерден аябай чоң үй бүлөлүк сапаттуу жашоо, жаңы жашоонун жаңы сапатына өтүү байкалат экен да. Бул мен өзүм жеке эле 5 баламдын тажрыйбасынан айтып атам. Мурда бир нерсе болуп кетсе, эмне болот эми деп багы нерв болуп анан урушуп, апасы урушуп кетип, анан кызу ушундай ачуу келгенде эмне гана сөздөр айтылбайт, анан кийин кечирише албай, бала жүрөгү түшүп аны көрүп, бала кээде оюна келбеген абалда туура эмес нерсе. Мисалы түнү караң кирсе эле унутуп калып ойной бериши мүмкүн. Келгенде жөн эле согуш да. Ал эмне болду дейт. Биз канчалык кыжалат болуп, каяка жоголуп кетти деп атасы апасы урушуп кетет да. Ошол учурда негизи тынчтанып, үйдө чындап бейкутчулук, бейпилчилик болсо, анан баланын туура сергек, анан дени сак, психикалык жактан саламаттыкта, анан ден соолугу дагы жакшы өсүшүнө шарт түзүлөт экен. Анан бир туугандардын дагы бири-бири менен жакшы мамиле кылып, психологиялык чыңалуу келгенде, нерв чыңалуусу келгенде, кадимкидей эле апа суудай баягы жууп чайып туруш керек да. Негизи апалар деңиздей болушу керек. Үйгө бирөө чарчап келет, аны көңүлүн көтөрүп, бирөө ачка келет, аны тоюндуруп, анан дагы бирөө бир нерсе деп келет, бир сүйүнүчүн айтып келет, бири күйүнүчүн айтып келет, ыйлап келет. Ошону көтөрө ала турган биз өзүбүз энергияда болушубуз керек экен. А биз өзүбүздө батарейка отуруп калса, ресурс жок болуп калса, биз аны көтөрө албай калабыз. Бул жерде жеке апанын, эненин психоэмоционалдык абалы. Бул көзгө көрүнбөйт. Туруштурпаты турат апа, бирок ичи көңдөй сыяктуу болуп калат да. Ошол апалардын дагы балдар бири-бири менен эрегише берет, уруша берет, ооруй берет. Оорудан башы көтөрүлбөй, анан баягы жамандык жалгыз келбейт да, анан биринин үстүнө бири болуп эле жатып калат да. А негизги база баланын ден соолугу, физиологиялык, психологиялык, психикалык саламаттыгы, үй бүлөдөгү
психологиялык жакшы жагымдуу атмосфера жана бейпилчилик, бейкутчулук булардын баары эненин маанайынан көз каранды. Эненин маанайы бул өзүн аңдап билип, өзүнүн табиятын жакшы талдап, анан өзүнө кам көрүүдөн келип чыгат. Ошондой үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөдөгү сонун мамилени сактап калуу, ар бир үй бүлө мүчөсүнүн өзүнүн оюн айтканга, өзүнүн каалоосун ишке ашырганга, аны жакшылыкча ашырганга жана ар бир адам катасы кетет. Катасы кетсе деле ата-энем ушуп кабыл алат, мени кечирет, түшүнөт деген абалда болушу. Себеби көпчүлүк балдар баары билсе билсин, апам билбесин, өлтүрөт деген коркуу сезим болуп калат. Атасына айта албай калган барьерлер. Негизи ошондо атасы мага айтсаң мен эч нерсе демек эмесмин, каякта качып жүрөсүң деген учурлар болуп калат. Айрыкча өспүрүм кезде ушул күчөйт дагы, баягы машина, атасы машинасына минип кетип уруп алган бойдон жок бала. Себеби атам өлтүрөт дейт. Жана бир нерсени жоготкон бойдон жок, апасына айтпайт. Эмне десе, апам муну билсе өлтүрөт дейт. Өлтүрбөйбүз деле өзү, бирок мындай баягы катуу кармаганы, мурдатан ошону айтса, катачылык кетсе, муну оңдосо болот. Ар бир адам ката кетирет дегенди эске алууга барып такалат да. Негизи бул мен өзүмдүн деле турмушумда дайым болуп турат. Балдарың мисалы үйдүн ачкычын унутуп калса урушабыз. Башың барбы деп. Кээде биз өзүбүз деле унутуп калабыз да. Башы бар биз десеңиз. Ооба, анан ошондо өзүңүз деле унутуп калдыңыз го десе, ошондо чынында адилеттүүлүк эмес да баланы урушкан. Себеби любой баардык эле адамдар жаңылышат, унутуп калат. Ошондой эле кабыл алганыбыз баланы дагы көңүлү тынч, жан дүйнөсү бейпил, жакшы, анан коркпой, үркпөй эле өзүнүн оюн эркин айтып, коркуусун деле айтып, каалоосун деле айтканга шарт түзүлөт. Мындай шартта чоңойгон бала уурулуктан, калп сүйлөөдөн алыс болот. Себеби калп сүйлөө менен уурулук жашыруун бир нерсени кылганга түртүп атат. Жашыруун эмнеге кылат? Корккондон жашырып кылат да. Биз жанагы ооруну симптомун эле басып, баш ооруса, баш оор дарысын ичип коюп эле, бирок кийин эртеси күнү дагы ооруй берет. Анын себеби, түпкүрү эмнеде? Ошону чечишибиз керек болот. Ошондо негизги түпкүрү бул ата-эненин үй бүлөдөгү ошо бир туугандардын арасындагы кантип туура мамилени кылышыбыз керек. Ар биринин өзүнүн орду бар, ар биринин өзүнүн ою бар, ар биринин өзүнүн каалоосу бар, ар биринин өзгөчөлүгү бар экенин билишибиз керек болот. Албетте бул эми эненин ушундай бала тарбиялоодогу баланын табияты боюнча, баланын психологиясы боюнча көп билим алышына алып келет.